Менин атам мага акча берген эмес. Раматылык атам, раматылык кайтып кетип кетти. Мен убагында жаман көргөм атамды. Мага акча бербейт депчи, бирок туура кылган экен. Бирок атам ошону билип туруп, ушу баланын тарбиясы жакшы болсун деп мага акча берген. 2014-жыл июнь айында май окууда бүткөнмүн, уже эми айылга кетпестен эле, айылга келбей жөн эле окуйын дедим да, дал ошо окуп өзүмдү өнүктүрүп окуйын деп, орус тилинде окуйын десем, чалдым да атам Москвада. Ата мага акча бериңиз, эметип ушундай курска окуйын дедим эле десем, не молдо болсоң эле иштебейсиңби? Иште. Тап акча, каникулдасың, тем более деп туруп өчүрүп койгон го телефондучу. Ишенесиңерби, көзүмдөн жаш чыгып аябай ыйладым. Менин атам ташбоор, менин атам эме депчи, мага акча бербейт деп ыйлагам. Арман кылып. Анан азыркы кызматка келишиме деле, мисалы үчүн имамчылыкка келишиме ага дагы атам себепкер да. Бирок Кудай Таала Куранда айтат: "Ва аса ан такраху шай'ан ва хува хайрун лакум." Силер бир нерсени жаман көрөсүңөр, ал силерге жакшы болуп калышы мүмкүн. Аны убакыт өткөндөн кийин түшүнөсүң. Балким азыр силердин бирөөңөргө дагы атаңар ушундай мамиле кылып аткандыр. Катуу, жесткий мамиле кылып аткандыр. Силерди катуу кармап аткандыр. Бирок убакыт келгенде акылыңар болсо, башыңарды иштетсеңер түшүнөсүңөр убагы келгенде. Мен дагы ошентип түшүндүм да. Анан кышында окуял баягы университетте окуйбуз, анан жатакканага бир аз акча беребиз, продуктуга, квартирада жашайм. Акча жок да, кыйналып каласың, китеп алыш керек, ал алыш керек, бул алыш керек, студенттик жашоону билесиң го, курсагың жакшы тойбойт. Анан атам акча берип туруп, балам иште дейт да. Балам өзүң да иште дейт дагы. Ошентип мен атамды кыйнап коюп атамбы деп өзүмчө аябай кыйналам да. Анан кураторума бардым. Айттым: "Устаз, агай, мен окуй албайт окшойм" деп көзүмдөн жашым чыккандан, бирок аябай окугум келет. Мен окуй албайт окшойм деп дедим. Эмнеге десем, ушундай, эмнеге дедим да. Ушундай атам бир аз акча бергенде кыйналып атат окшойт десем, Аладин аябай жакшы окуйсуң, бирок бир жолун карап көрөлү деди да. Анан сен бара бер деди биринчи күнү. Эртеси телефон чалып калды. Шам намазына жакын: "Университетке келе аласың, мен кабинетиме келсең" деди. Анан бардым дагы, барсам, мен сага бир мечит таап койдум. Ошол жака кароол болуш керек экен мен да. Айына 3000 берет экен. Ошол мечитти карасам, кароол болду. Ошол жака барасың дагы, ошол жактан жол кире чыгарасың, эми бир аз курсагыңа дагы 3000 акча болот деди. Ошентип ошол жака бардым, мабул болуп, кароол болуп, барып ошол жакка имам болуп калгам ошентип. Эмненин айынан? Кыйынчылыктын айынан. Кыйынчылыктын артынан эмне келди? Жакшылык келди да. Инна ма'ал усри юсрон. Чындыгында ар бир кыйынчылыктын артында Кудай Таала эмне дейт? Көптөгөн жеңилдик бар дейт. Мына ошентип анан 2018-жылы экен же 2017-жылда январь айында каникулда анан атама бир аз акча чогултуп алгам, 10 000 акча. Өзүм иштеп, баягы өзүмдөн ашырып акча чогултуп, анан атама келип кечинде берип атпаймынбы? Мына атаке, мону менден ашкан акча, мону керектей турган жериңиз болсо, иштесеңиз, муктаждыгыңыз болсо деп атама берип атсам, ошондо атам эмне деди, билесиңерби? Атам айтты: "Эгерде мен сага сураган акчаңды берип турганымда, анда сен азыркыдай мага акча бермек эмессиң" деди. Мен сага сураган акчаңды бергенимде, эмне деди? Сен азыркыдай мага могу акчаны бермек эмессиң. Айга эле сурап эле жүрмөксүң деди.
Ошон үчүн жигиттер өзүңөр жол издегиле. Бир нерсеге өзүңөр жеткенге аракет кылгыла. Ошондо анан мен атамды түшүндүм. Ошондо сыртка үйгө чыктым дагы, көзүмө жаш алдым. Көрсөм мен атамды түшүнбөй калган турбаймынбы депчи. Атамды ушунча эле бекерге мындай жаман көрүп жүргөн турбаймынбы дедим да. Жаш кезинен балдарды кыйнаш керек. Бышсын жаш кезинен. Азыртадан бышкыла, өзүңөрдү аябагыла жигиттер. Бир сөз айтам силерге, жаттабагыла. Кыйын адам, мен артына кайталагачы, кыйын адам кыйналгандардан чыгат. Түшүндүңөрбү? Кыйын адам каяктан чыгат экен? Кыйналгандардан чыгат. Любой эле дүйнөдөгү адамдарды карасаңар, кыйналган да. Миллионерлерди карагыла, миллиардерлерди карагыла. Барып карасаң, кашталышын карай турган болсоң, бир жөнөкөй эле адам болгондо, кыйынчылык көрүп, бышып келген. Ошон үчүн жигиттер өзүңөрдү эч качан комфортко таштабагыла. Комфорт бул эркектин, жигиттин, мырзанын кыялдары, мечталары өлө турган жер. Кровать бар го? Диван бул силердин мечтаңар, кыялыңар өлө турган жер. Диван менен же кровать менен аркада көчүктүн ортосунан доллар чыкпайт. Эч качан. Как будто жата бересиң, бардыгы сонуу болуп аткандай боло берет. Бирок на самом деле тиякта өлүп атат да, сен артта калып кетип атасың. Ошон үчүн жатпагыла, максат койгула, план койгула келечекке. Мен өткөндө аябай өкүнүчтүү, өткөндө бул 10-чу рота, мен 11-чи ротада жүргөндө балдарга суроо бердим. Кимиңдин кандай максатың бар деп. Келечекке планың барбы? Мындан чыккандан кийин эмне кыласың десем, 3-4-дөн башкасы жооп бере алган жок. Эртеңки күнгө планы жок. Көптөгөн жигиттердин. Силерде план барбы? Сизде план барбы? Мону бүткөндөн кийин, кызматты бүткөндөн кийин эмне кыласыз? Кандай жумуш? Ошо кандай бизнес, мисалы, кайсы бизнестин түрү? Бизнестин кайсыл түрү? Товар? Машина. Жакшы, азамат. Дагы кимде чоткий планы бар, кана? Түз айтыңыздарчы, кимде чоткий планы бар? Мен могу жактан чыккандан кийин мондай кыла турган максатым бар деп. Ким айтат? Сиз айтпасызбы? Мен планым бар. Ойлойм чыкканда. Мен жашаганга Өзбекстанга жеңип алышмын. Ооба. Өзбекстанга артында алып салым чыгарып турган, муну ошондо үйдө кичинекей машина бар, ошону мал бою бар. Аябай жакшы, отура бериңиз. Аксыдан эмеспи? Аксыдан. Жалбат Мокенден, азамат. Жакшы. Демек, жигиттер, балким кээ бирлериңерде максатыңар бар, кээ бирлериңерде максатыңар жок. Бирок максатты сөзсүз койгула. Жайландым деп отурасыз. Тамаша. Өзүм бир аз тамаша көрөкмүн, эме максатты коюңуздар. Максатты сонун кылып коюңуздар. Максатыңыздар жок боло турган болсо, анда өлгөнүңүздөр ушулда. Сойкулуктан, зынакорлуктан азыр жашсыңар, ушул нерседен алыс болгула. Көп адамдар келет да, көп 35-40 жаштагы кээ бирөөлөр келет дагы, молдоке мага бир дуа жазып берчи, ишим жүрүшүп кетсин. Мага бир дуачы же бир тумар жазып берчи, мен ишим тагынып алайынчы, мен ишим жүрүшүп кетсин дейт да. Бирок баягынын иши жүрүшпөйт. Эмнеге билесиңерби? Азыр көп жигиттер, көп адамдар зынага кирип кеткен да, таза эмес. Ошондуктан жумушу, иши жүрүшпөйт.
Kim никеси бар аял менен, бирөөнүн аялы менен зына кыла турган болсо 7 жыл ооматсыздыкка учурайт деген экен. 7 жыл бир жолу эме кылып койгондугу үчүн, зына кылып койгондугу үчүн бирөөнүн аялы менен, бирөөнүн никесиндеги аял менен 7 жыл ошол эркекке эмне келет экен? Ооматсыздык келет экен, ийгиликсиздик келет экен. Ошон үчүн мындай нерселерден алыс болуш керек да.